Саламатсыздарбы, урматтуу Жаматтык медиа студиясынын Жаматтык медиа каналынын көрүүчүлөрү. Жаматтык медиа студиясы өз ишин улантат жана бүгүн бизде конокто Кыргызстандагы Интерньюстун өкүлчүлүгүнүн кызматкери, ошондой иликтөө журналистикасы боюнча Трак деген чоң долбоордун жетекчиси Азамат Тынаев. Азамат мырза, саламатсызбы? Саламатчылык. Кош келипсиз. Рахмат. Мына ушинтип Кыргызстанда, анын ичинде ошол атайын жамаатта жерлерде өзүнүн борборлору бар чоң бир ассоциациянын мындай борбордук студиясы пайда болду. Бул да болсо Кыргызстанда дагы бир маалымат булагы азырынча социалдык тармактарда, кийинчерээк дагы салттуу жыштыктарда чыга баштайт экен. Бүгүн болсо биз ушул сиз менен ушул жамааттык медианын шериктеш уюмунун өкүлү катары, деги эле журналистика боюнча байкоочу катары жана ушундай бир устат медиа тренер катары сүйлөшсөк, алгачкы эле суроо ушул жамааттык медианын студиясында отурабыз. Анан деги эле жамааттык медиа боюнча кандай пикирдесиз? Мисалы бир чет жактагы ушундай долбоорлор Кыргызстанда дагы өз ишин 2010 жылдан бери жүргүзүп келет. Рахмат, Саур мырза. Биринчиден мына ассоциациянын жаңы студиясы көз чарды. Абдан кубанычтуу окуя бүгүнкү. Ошо менен бүт жамааттык медиа ассоциациянын жамаатын бүт кызматкерлерин куттуктап, алдыда чоң ийгиликтерди, чоң жетишкендиктерди каалап кетет элем. Мына көрөрмандар азыр YouTube'дан көрүп атат окшойт э. Алянадагы обстановкабызды, биздин медианын ушундай техникалык деңгээлин өсүшүн көргөндө, күбө болгондо абдан сүйүнөт экенсиң. Эмне үчүн дегенде, ооба журналистика баягы тамырынан бери 19-20 кылымдан өзгөртпөсө деле, эмне үчүн анткени миссиясы өзгөрбөй келатат. Бул адамдарга так маалымат берүү. Экинчиден, азыркы заман абдан чоң талаптарды коюп атат. Эмне үчүн дегенде, баягы эле техниканын өсүшү, аудиториянын журналисттик жумуштун сапатын өйдөлүшүн күткөнү. Үчүнчүдөн, чоң конкуренция бар. Мына ушул конкуренттик жарышта каалабайбызбы, техникалык жакты карабаган кесиптештер тилекке каршы кичине мындай артта калчудай коркунучу бар да. Мына мен толугу менен ишенем. Мына бүгүн биз ушу жаңы студиянын коногу болуп, мындан ары көп коноктор келе баштайт эми силерге. Эмне үчүн дегенде, мындай нерселерди көп кесиптештерибиз үйрөнгүсү келет. Эмне үчүн дегенде, силердин эле жана YouTube каналыңарды бир кичинекей бир мелдеш уюштуралык. Саур мырза, каршы болбосоңуз. Жок. Бүгүнкү күндөн тартып бир айдын ичинде аудиторияңар канчага өскөнүн көрөлүк, макулбу? Бир айдан кийин өсүш сөзсүз болот. Эмне үчүн дегенде, баягы биз айтабыз, картинканын сапаты, үндүн сапаты. Албетте жамааттык медиа ассоциациясы мындан ары эми бүт радио берүүлөрү, бүт YouTube берүүлөрү жогорулап, сапаты жагынан өзүнө көп жаңы угарман, көрөрмандарды тартат. Бул биринчиден. Экинчиден, канчага көбөйүшү мүмкүн? Мисалы мына бүгүнкү күндө 100дөн ашат. Жазылуу эми мелдештеп сүйлөшкөндөн кийин
мен ойлойм бир айда 1000ге чейин оңой эле жетет окшойт. Ошол мезгилде Бир айдан көрөлүк. сиздин сөзүңүздү эске алабыз. Кайрадан Экинчиден эмне үчүн биз жамааттык медиага ушунчалык чоң көңүл буруп атабыз? Анткени биз дайыма айтып келе атпайбызбы, 21-кылым өзгөчө 21-кылымдын журналистикасы бул өтө эле глобалдаштырылып калган нерсе. Ошого байланыштуу жимкалардын дүйнөсүн караганда азыр маалыматтык повестканы Бишкектеги иштеген чоң ири редакциялар, белгилүү журналисттерибиз аныктап жатат. Ушул жагдайда жерлерде иштеген кесиптештердин үнү кичине мындай басаңдап калып атат да. Бирок ушул абалды биз мындай такыр болбоштурушубуз керек да. Эмне үчүн дегенде биз билебиз, айыл жактарда жашаган жарандарыбыз алардын жашоосунун өзүнүн бир кандайдыр бир ошол жерлерге таандык болгон баягы биз айтып коебуз го, күнүмдүк нерсе деп. Күнүмдүк нерсе болгону менен деле абдан маанилүү. Бирок тилекке каршы ошол жарандарыбыз Facebook ачабы, YouTube ачабы, көпчүлүк маалымат бул Бишкектен келген маалымат. Чоң саясатка тиешеси бар. Чоң бизнес, чоң экономикага тиешеси бар, геополитикага тиешеси бар нерселер. Алда керек, анткени баягы биз бекеринен айткан жокпуз да, ар бир заманбап киши өзүн мындай современный, билимдүү адам катары айтыла турган үчүн албетте бүт ар түрлүү маалыматты алыш керек. Бирок өзүнүн жергесинен чыккан, өзүнүн жашоосуна түз тиешеси бар болгон маалымат мындай жетерлик деңгээлде жетип атабы? Бул эмнеге байланыштуу деп ойлойсуз, Азаматбек? Мисалы, борборлоштурууга, борборго байлануу, кантип биз медианы ушул нерседен... Менин оюмча эң негизги маселе бул баягы эле инвестициялардын маселеси. Биз сырт жака Бишкектен дегенде айыл жергесине барганда, областтык борборлорго барганда кээде кесиптештердин иштеген шарттарын көргөндө ыйлагың келет. Микрофондору талкаланган, изолента менен байланган, эчтеке жетишпейт, интернет начар, техника эски. Анан кээде алардын ишинин деңгээлин кээ бирлер сындаганда, албетте ал мындай сын жөөлүү деп койсок деле болот. Бирок мен ушундай сын пикирлерди укканда ошол сындаган адамдарга айтат элем, ушундай шарттарда дагы эле эчтекеге карабастан иштеп жүргөнүнө ошол жергиликтүү кесиптештерибизге рахмат. Ишке берилген эчтекеге карабай. Эми бул ушундай көрүнүш канча жылдан бери созулуп келатат. Менимче эми жетиштүү деп айтсак болот деле да. Ким жамааттык медиага, регионалдык прессага көңүл бурчулар ким? Бул ошол эле өкмөт, ошол эле жеке бизнес балким, ошол эле коомдук чоң уюмдар, ошол эле эл аралык институттар. Баарын чакырып кетет элем. 2021 жыл бул жамааттык медианын өсүүнүн жана өнүгүшүнүн жылы болсун деп, бизде жакшы бир традиция бар го, президенттерибиз ар бир жылга өзүнүн аталышын берип, кандайдыр бир мындай чоң стратегиялык өнүгүүнүн багытын көрсөтүп беришет. Келгиле мына бүгүнкү күндөн баштап дал ушу жамааттык медианын ассоциациянын студиясында биз дагы өзгө ушундай жакшы традицияны баштап
андан ары бекители. Ар бир жыл өзүбүздүн журналисттик кесиптик жагынан эң маанилүү жагдайларды же мындай муктаждыктарды чагылдыра турган бир темаларды чыгаралык. Эгерде Сабыр мырза деп Сабыр мырза сиз макул болсоңуз, анда 21-жылды дал ушул регионалдык прессанын өнүгүүсүнүн келгиле интернет уюм менен бирге көчөт атайлык. Макулмун. Садыр мырзаны күтпөйлү. Азамат мырза, дагы бир чындык нерсе менен бөлүшүп кетейин. Мисалы, Ажымурат деген биздин чет жерде жүргөн жигитибиз Twitter'де өзүнүн анализин чыгарыптыр, иликтөөсүн. Анда YouTube каналда эң көп көрүлгөн YouTube'ду анализдеп чыгыптыр. Кимди көп көрүп атат депчи? Салттуу медианын редакциясы бар медианынбы же жеке каналдардынбы деп. Мына 19 YouTube каналды коюптур. Топ 19'да биринчи 11'де жалаң жеке бир эле адам ачып маалымат таратып аткан каналдар турат экен, көрүмдүүлүк боюнча. Эми алардын total views, жалпы көрүм неме кылсак, мисалы 0 аябай көп, мисалы 540 миллион көрүлгөн. Санжар Калматай же болсо дагы башка эмелер. Бар 12-чиден Супер Кейжинин YouTube каналы турат. Андан кийин эле Азаттык турат. Бул эмнеден? Бул аябай иликтеп чыгыптыр, өзү да жазган, чоң тред кылып. Анан бул ушул маалыматтан эле алып карасак, мисалы канткенде бул контентти сиз деле көрсөңүз керек, жанагы эркекче айтты. Жок, мен көрбөптүрмүн, бирок ушул маалыматыңыз. Мисалы Алма медиа биринчи орунда, акыркы жаңылыктар, Кыргызстан жаңылыктары, эми аталыштары бирок киргенде жанагындай чокулап, жактан бияктан чогултуп, жанагы кликбейт эми аталышы аябай кызыктуу жаңылыктар чыгарышат да. Анан такталбаган маалыматтар да көп да арасында. Канткенде биз элди аудиторияга такталган же болсо мындай редакциялык кандай бир жоопкерчилиги бар медиалардын социалдык тармактагы баракчаларына табыз, же болсо өткөрөбүз, же болбосо канткенде биз жөнөкөй блогерлерди такталган маалыматтарды чыгарууга үйрөтө алабыз. Же бул нерседен өтүшүбүз керек болчубу? Түшүндүм, абдан мындай туура суроо. Кесиптештеримдин көп эле билет. Көп ушу аймактагы адамдар көрүп атат да. Көрүп атат туура. Жанагы цифраларды мен биринчи жолу угуп атам. Ошол маалыматыңызга чоң рахмат. Мен кийин өзүмчө отуруп ушул данныйларды жакшы өзүм да бир анализдеп карап чыгайын. Бирок мындай таң калыштуу эч нерсеси жок ушул көрүнүштө. Эмне үчүн дегенде биз журналисттерге, өзгөчө тележурналисттерге 10 жылдан бери айтып келатабыз. YouTube бул жаңы телевидение деп. Бул эмнени билдирет? Адамдардын маалыматты керектөөнүн модели ал эч ак эле өзгөргөн. Ооба. Азыр ар бирибиздин үйлөрүбүздө баягы телевизорлор турат дагы эле. Балким көбү иштетет аны кечинде. YouTube'ду туташтырып койгонбуз. Бирок байкасаңар, телевизор көпчүлүк учурда жөн эле радиодо иштеп калды. Эмне үчүн дегенде, адам коет телевизорду баягы жаңылыкка же кайсы бир ток-шоуларга, бирок телевизор алдында отурбайт. Мурункудай көрбөй калган. Басып, үйүндө басып эле иштерин жасай берет. Биздин атактуу чоң белгилүү телеканалдардын аудиторияларын кээде мындай алып калабыз да данныйларды. Ошол данныйларды көргөндө жүрөктө түшүп калат кээде. Анткени көрүүчүлөрдүн саны азайып атпайбы жылдан жылга. Ырчылардыкка караганда 100 эсе аз. Ооба. Ошо менен бирге көрөрмандардын саны азайган сайын бул башка дагы чоң мындай көйгөйлүү нерселерди өзүнүн артынан мындай чугала берет да.
мисалы баягы эле реклама. Ооба, аудитория кыскарганда сөзсүз реклама да кыскарат. Эң кейиштүүсү бул жыл коронавирустун жылы болуп калбадыбы? Ошонун дагы эмесинен реклама мындай жокко эсе түшүп калды да. Кээ бир телеканалдардын рекламадан түшкөн кирешелери мурунку жылдар менен салыштырмалуу 90%га түштү. 90%га түштү. Ошон үчүн коронавирус боло электе эле биз да айтып жаттык. Эми бизге мисалы балким биздин пикирлерибиз, ойлорубуз анча авторитеттүү болбой калса деп биз Казакстандан, Россиядан, Батыш Европадан канча медиа эксперт, канча медиа тренерлерди чаптыкканбыз бияка. Эми бизге караганда алар эми салмактуураак, алардын телеаудиториясы башка, телевидениенин деңгээли башка, бизди укпаса деле тигилерди угар деген үмүт менен чакырчубуз да. Такай азыр деле чакырып келатабыз. Ошолордун жана биздин атактуу, авторитеттүү, тажрыйбалуу чет өлкөлүк кесиптештерибиз эмнени айтып атышат? YouTube'ду өздөштүргүлө деп айтып атышат. YouTube'да мисалы балким жамааттык медианын аудиториянын ичинде жана россиялык YouTube'ду көргөн адамдар бардыр. Көбүнө Алексей Пивоваров деген белгилүү россиялык тележурналист бар. Өткөндө мен абдан таң калдым. Ал телевидениеден кетип, жана НТВ деген чоң каналдарда жалданма жумуштан. Ооба. Ал өзүнчө независимый YouTube журналист болду. Редакция деген эгер миллиондогон просмотрлар айтат. Бул телевидениеден кетип, уттурмак турсун булутту. Биринчиден эч кимге баш ийбейт, көз карандысыз. Өзү каалаган же эл талап кылган нерселерди чыгарат. Ошо менен Такай рейтингдин эң чокусунда турат, түшпөй. Алексей Пивоваров 3-4 күн мурун ушул маалыматты окудум. Эми YouTube эмес, баягы жаштар абдан жакшы билет. Популярдуу социалдык платформа TikTok деген бар. Эми TikTokко өтүп атат. Ким? Алексей Пивоваров. Редакциясы мененби? Программасы мененби? Жок, ошол TikToктон өзүнүн программасынын аккаунтун ачып алышты. Эмне үчүн дегенде бул айтты, жаштар эми дейт, жаштар YouTube'дан кетип атат. Эгерде биз артта калбаш үчүн биз жаштардын артынан YouTube'га барганга аргасызбыз деп уже иштеп башташты. TikToктон кайсы биздин журналисттер TikTokто бар? Сабыр, айтыңызчы. Ал TikTokто иштеген биздин кесиптештердин саны жокко эсе. Көбү дагы эле YouTube'га жакшы көңүл бурбай атат. Хотя биз жана мен ошол эле Алексей Пивоваровдун мисалын эмнеге келтирдим. Азыр YouTube'дун артынан дагы жана конкуренттери басып атышат. TikToктон кийин дагы бирдеме. Ошон үчүн эгерде журналисттер Такай жана рейтингден түшпөйт дешсе, аудиториясын жоготпойбуз дешсе, булар тынымсыз кыймылда болуш керек. Багы эски телеканалдарына ишенбей, эл эмнени көрүп атса, кайсы социалдык платформаларда жүрсө, ошону анализдеп, ошака барып, ошол платформалардын форматын өздөштүрүп, ошактан иштеш керек. Каалайбы, каалабайбы. Ушул жерде эң маанилүү мен айта турган нерсем, дал жамааттык медиалар ушундай жаңы ыкма менен, жаңы формат менен, жаңы платформаларга иштегенге жана биздин чоң, ири, салттуу телеканалдарга караганда чоң артыкчылыктары бар. Эмне үчүн? Анткени буларды эчтеке кармабайт. Баягы эски эч кандай жүгү жок. Көздөрү ачык, колдору бош. Каалаган нерсесин жасай беришет.
мына балким силер үчүн YouTube мындай балким жаңы нерседир, өзүңүз айтып атпайсызбы? Жана подписчиктердин саны канча 100 дедиңиз, бирок мындан ары өсө берет. Мен эми баягы TikTok деп баягы менин деле кесиптештерим мындай өтө эле мындай прямо түшүнбөсүн. Баягы мен айткан сөздүн мааниси бул эмеде эмес да, баарын тыштап TikTokко кетип калалык деп. Кеп башкада жаңы платформаларды өздөштүрүшүбүз керек. Бунун бир жөнөкөй себеби бар. Эгерде адамдар, мен жана сөзүнүн башында айткандай, мурункудай телевизорду көрбөй калса, ошол телевизордун ордун YouTube ээлеп алды. Мен мисалы өзүм кайсы жака барбайын, мисалы тууган туушкандарга, досторго кээде мындай бир чыны чайга киресиң да, үйлөргө. Кайсы үйгө кирбесең, сөзсүз жанагы планшеттерди коюп алышат отурган жерлерине. Мисалы чай ичип атышабы кухнядан. Же смартфондо деле эс алабы деп эмесе, анткени телевизор эми калдайган телевизорду ары бери көтөрө албайсың да. Ар бир комнатаңа бир телевизордон кое албайсың. Анткени баягы жөн эле баягы акчаны бекер эле кетиргендей болуп калып атат да. Жана же смартфонду, же кичинекей планшетти өздөрү менен такай жанында жүрөт. Машинасына отурса, баягы эле портативный, мобильный немелери бар. Экраны бар, машинанын ичинде деле. Мен да ошо өзүмдүн кесиптик жолумду убагында гезиттен баштагам. Мен өзүм гезит журналистмин. жазма журналист деп коет го. Мен ошол YouTube'дун кандай терең кыргызстандыктардын бүт адамдардын жашоосуна терең кирген деңгээлин мен көрсө даже өзүм да билбептирмин. Мына мен деле ошого жаңы эми эле күбө болуп атам да. Ошондон кийин ар бир журналист, ар бир редактор өзүнө менеджер и маркетолог да болуш керек. Берки чынжырчаны кантип узабыз? Мисалы ошол так маалыматты көрүүгө кантип чакырабыз? Мисалы сөзсүз эле тееп кетти, уруп кетти, анан катуу айтты, ыйлады дегендерди гана чыгарсак көрөт экен деп, андан бетер түшүп атабыз да. Жанагы сиз айткан списка, мисалы баягы Санжар тизмеде мисалы Санжар Ажымурат жакшы билебиз. Жок, ошо тизмедеги аталган блогерлер көбүн да билебиз. Ооба, эми алар идеалдуу иштеп атат деп айткандан мисалы мен алыс болом. Баары мен менен макул болушат. Ооба, кээде жана биз айткандай такталбаган маалымат өтүп калышы мүмкүн. Кээде бурмаланган маалымат да болуп калышы мүмкүн. Чакырыктар айтылып атат зомбулукка. Кээде тим эле ачык фейк ньюстар деле чыгат. Этика деген нерсе көп учурда сакталбайт, маалымат такталбайт. Ооба, ал минустар бар. Ал минустар белгилүү. Бирок мен ошол минустарды деле карап, алардын ишин мындай өтө эле катуу сындагандан алысмын. Эмне үчүн дегенде, тилекке каршы кесиптүү журналисттер деле өзүнүн жумушунда ушундай каталарды абдан байма-бай. Жок, алар атайын ошондой баратпай көп окуйт экен деп. Биз элди кандай эме кыла алабыз ошол? Чынжырчы болуппай бир цикл, круг айланма. Менимче биз блогерлер менен ар түрлүү кызматташуунун форматтарын ойлонуп, эртеби кечпи кандайдыр бир мындай тилектештикти таап, чогуу бирге иштегенге үйрөнүшүбүз керек. Кыска нуска. Ооба. Мисалы азыр мурда айтышат, жана мурда айтышчу эле өзүңүз деле билесиз, бир 10 жыл мурда, 10 жылдын тегерегинде о биринчи
3 мүнөтүнү көрөт эл деп, анан кийин ал 1 мүнөт көтүштү. Биринчи 1 мүнөтүнү кызыктуу кылбасаң, азыр 8-7 секундка түшүп туруш. Бирок Сабыр мырза, бул нерселердин баарын мен мындай абсолюттуу түрдө кабыл алгандан мен мисалы өзүм да алысмын, башкаларды да эле чакырат элем. Эмне үчүн дегенде, анткени бир мындай калыптанган эреже жок журналистикада. Журналистика бул керек болсо тескеринче бири-бирине карама каршы да келген эрежелердин түрмөгү болуп атпайбы? Анткени убагында ооба мен макулмун. Биз деле ошентип студенттерди, жаш журналисттерибизди ушинтип эле үйрөтчүбүз. Кыска тарт, элдин азыр убактысы аз, конкуренция көп, сен антип минтип оңтоп бирдемени айткычасыз, араганда тиги кыскараак формат менен иштеген эмелерге кетип калат, каналдарга деп. А бирок ошо менен бирге Юрий Дудь келди. Бардыгыз интервью алгыс келип кетти. 1,5 сааттык, 2 сааттык, 3 сааттык эфирлерди чыгарганы менен миллиондогон аудиториялар жыйнайт. Ошол эле Батыш Европада, АКШда биз билебиз да, чоң мисалы дагы бир абдан мындай тренд болгон дагы бир формат жана подкаст. Подкаст азыр бум болуп атат кайрадан. Сааттап тынбай подкасттарды жазып атышпайбы? Мына ошон үчүн мен айтар элем, элди кызыктырган бул кыска маалымат эмес, же чоң маалымат деле эмес деп коеюн. Эң адамдарды кызыктырган, эң негизги керектүү, анан кызык маалымат. Азыр биздики деле подкаст сымал болуп калышат. Ооба. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, интерньюстун жаңылыктарынан да болуп кетелик. Биздин деле убактыбыз узун болуп кетпесин. Мына ушул күндөрү интерньюс умтулуу сыйлыгын берген атат. Быйыл кандай форматта өтүп атат? Кандай өзгөчөлүктөрү бар? Ким ыраазы, ким наразы? Ооба. Биринчиден кыска анонс кылып кетейин, учур менен пайдаланып. Ооба, эртең датасын да айтып коюңуз. 5-чи. Кийинирээк көрүп калышына мүмкүн. Эртең 5 декабрда саат 2-де, күндүзгү саат 2-де биз Facebook'тан жана башка платформалардан онлайн көрсөтүүнү баштайбыз. Быйыл Умтулуу премиясынын церемониясы 3-чү жолу өтөт, жаңы форматта. Бирок биз билгендей интерньюстун жана жалпы кыргызстандык журналистиканын тарыхында Умтулуу премиясы мурун эле негизделген болчу. Жаңылышпасам, баягы кылымдардын ортосунда, же 2000-жылдардын башы эле, азыр ал эстен чыгып кетиптир. Бирок кеп анда деле эмес. Ошон үчүн эң бир негизги айта кетчү нерсе, бул Умтулуу өзү керек болсо уже мындай тарыхы 20 жылдык тарыхка ээ болгон менен азыркы премияны биз жаңы форматта берип атабыз. Эмне үчүн дегенде, мурун стремление жөнүнө эле баягы премия болсо, интерньюс кеңсесине чакырып журналисттерди мындай салтанаттуу атмосферада премияларын берип, ошон менен бүтүп алчу. 3 жылдан бери биз кесиптештерибиз баары билгендей, Умтулуу премиянын церемониясы аземи, салтанаттуу аземи медиа топтоо чоң профессионалдык форумдун алкагында өтүп калган болчу. Быйыл 2 жаңылык бар. Биринчи жаңылык бул эми анча-мынча кейичтүү болуп калды. Өз билгендей, медиа топтоо форуму апрель айында, апрель айынын 20-числолорунда өтүп кетпеди. Бирок ошол өзгөчө кырдаал,
карантин коронавирустун кесебетинен онлайн болгон. бере албай калдык. Эмне үчүн дегенде бул биздин эң чоң сыйлыгыбыз. Бир жылда бир берилет. Уткан кесиптештерибиз чоң эл аралык деңгээлде чогулткан комиссиянын чечими менен берилет. Анан биз апрель айында деле бир нерсени түшүндүк. Эмне болбосун, кандай болбосун, бирок бул премияны мындай заочно же болбосо онлайн түрүндө уткандарга бербешибиз керек. Биздин кесиптештерибиз уткандары деле, утпагандары деле ушул премияны алабыз деп бир жыл өздөрүн аябай, убактысында аябай, ден соолугунда аябай бир жыл иштешти. Канчалаган 100дөн ашык, бүт Кыргызстандан 100дөн ашык иш түшкөн, конкурстук. Анан биз кантип эле аны жөн эле онлайндан аттарын атап, сыйлыктын өзүн кийин силерге курьер менен же почта менен жиберип коебуз деп. Биздин жалпы чечимибиз болду. Жок, мындай премияны биз албетте уткандардын колдоруна беришибиз керек деп. Анан баарыбыз күбө болдук. Биринчиден карантин мөөнөтү созулган, кийин баягы шайлоо менен алек болуп жүрдүк. Шайлоодон кийин октябрдын жана баш аламандык окуялары өтүп кеткен. Мына ошентип туруп биз аягында декабрга келип калдык. Эми декабрь болсо деле ушул жылдан калбай өткөрөлүк деп. Бир чети жылдын жыйынтыгы чыкканга. Бир чети ошондой болуп калды. Бирок бул умтулуу 2020 деп аталганы менен Сабыр мырза бир нерсени эстетип коеюн. Бул 2019 жылдын натыйжасы менен берилип атат. Ошон үчүн декабрь өтө эле мындай алыстап кетип атат. Мындан ары мен ойлойм, жанагы ковид илдетин жеңебиз, сөзсүз. Эмдиги жылдан баштап уже салт болуп калгандай эле 20 жылдын эң мыкты жумуштарын, эң мыкты журналисттерин биз эмки медиа топтоодо, ошол медиа топтонун алкагында эле баарыбыз чогулуп бир чоң залга, баарыбыз менен бири-бирибизди көргөндөй, бири-бирибиз менен сүйлөшө ала тургандай шарттарды түзүп эметебиз. Экинчи өзгөчөлүгү быйыл биз көнүп калган номинацияларга дагы бир номинация кошулду. Бул Тайыржан Турсуналиев атындагы өзгөчө сыйлык. Бул сыйлыктын багыты, номинациясы регионалдык журналистиканын өнүктүрүүсүнө чоң салым кошкон үчүн деп атап койгонбуз да. Эмне үчүн? Тайыржан акабызды билебиз. Интернеттин өкүлү, Оштогу өкүлү болчу. Ошто иштеп канча журналисттердин муундарын тарбиялап, кесиптик жолго салып дегендей. Бул адам кеткенине деле бир нече жыл болуп калды. Интернеттин жалпы чечими менен Тайыржан акенин аты мындан ары өчпөс болуп калыш үчүн ошол Турсуналиев атындагы премияны биз баштадык. Быйыл биринчи жолу берилет. Кимге берилгени, ошо менен бирге башка премияларды деле эртең биз саат 2-де баарыбыз катышып, онлайн уткандардын баары
жанагы премиянын аземи өтчү белгиленген жерге баары чогулушат. Ошол чоң сыйлыктарын мындай колдон колго эртең ошол колдон колго тапшырылат. Колдон колго тапшырылат. Сонун чечим буга чейин Дайыржан Турсуналиевдин аты ошол регионалдык медианын да атын алып жүрөт. Медиа. Албетте, мен ошону кошуп кетейин. Борбордук шаарда эл аралык уюмдун сыйлыгынын атына коюлган. Бул албетте көп журналисттерди, көп операторлорду анын ичинен сүйүндөт деп ойлойбуз. Сабыр мырза, 1 минут кошуп коеюн сөзүмө. Мына Жамааттык медиа ассоциациянын студиясында отурабыз, жаңы студиясында отурабыз. Мен Интерньюстун жаңы Дайыржан Турсуналиев атындагы премиясы жөнүндө айтып берип атам. Бул эмнени билдирет? Интерньюс дегиле башка Интерньюстан дагы башка медиа уюмдардын азыркы чакта бүгүнкү күндө ишинин эң бир негизги багыты дал ошол регионалдык прессанын өнүктүрүүсү болуп атат. Бизге азыр түз эфирден көрүп аткандардан суроолор учуп келди. Жакшы. Ошону берип коеюн. Анан дагы бир азыр бул суроолорду бир азга калтырып турайын. Мына сиз анонс кылып койдум, сөз сурооңор келди. Ага чейин дагы бир эң маанилүү мен үчүн долбоор, бул мен Азаттыктагы шериктешим Жамааттык радионун сырткары дагы журналисттик иликтөөлөр фондунун негиздөөчүсү катары ушул Интерньюс Кыргызстан өкүлчүлүгү чоң долбоор уюштурган, 1 жылдан ашып калды. Трак деген аталыштагы долбоор, азыр жетекчиси мына Азамат Тынаев. Албетте бул мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбайлык, бирок кыскача жооп берсеңиз, ушул долбоордун алкагында мына жыйынтыкты алып, кээ бир иликтөө жарыяланып, элге тартууланды. Деги эле бул долбоордун маани маңызы анан качан уланат? Анан бизди угуп аткан, азыр көрүп аткан жаш журналист дейбизби же жаңы медиа ишканаларыга кандай жаңылык айта аласыз? Иликтөө боюнча. Ооба. Кыргызстандык иликтөөчү журналистиканы өнүктүрүү боюнча долбоор былтыр 1 октябрдан тарта иштеп баштаган. Ушул убакыттын ичинде баягы биздин өлкөдө болгондой маанилүү процесстер, окуяларга карабастан жана өзгөчө кырдаалга карабастан, карантинге карабастан абдан көп иштерди жасаганга үлгүрдүк. Бул биринчиден 3-5 күндүк окутуу иш-чаралары өткөзүлгөн. Ага дээрлик 40ка жакын журналисттер катышып, иликтөөчү журналистиканын дүйнөдөгү эң белгилүү, эң авторитеттүү уюмдардын бири OSRP деген бар. Биздин кыргызстандык көрөрмандар ошол OSRP уюмун жакшы билет окшойт. Билбесе мен эстетип коеюн. Бул дал жанагы былтыртан бери мындай адамдардын мындай чоң көңүлүн өзүнө бурган азаттык клуб жасаган чоң абдан иликтөөлөрдүн соавтору болуп, ошол дал ошол OSRP уюму катышкан болчу. Ошол OSRP'нин мүчөсү болгон 7 тренерлерди чакырткан болчубуз. Алардан тышкары алар бир нече окууларды өткөрдү. Алар 3-5 күндүк тренингтерди өткөн болчубуз. Баш аяк 15 күн 14 редакциянын жана фрилансердик командалардын топтордун катышуусу менен өткөргөн болчубуз. Чет өлкөлүк тренерлерден тышкары өзүбүздүн 3 медиа эксперттер катышкан болчу. Кыргызстандык аягында 7 грант алган командаларды биз аныктап, конкурс жолу менен бүгүнкү күндө
пландаштырылган иликтөөлөрдүн 3-өсү чыкты. Мен мындай кеңеш катары айтып кетет элем, эгерде ким ошол иликтөөлөргө кызыкса, албетте ал иликтөөлөрдүн баары ошол кайсы ЖМКнын өкүлдөрү болгон журналисттердин өздөрүнүн сайттарына деле чыгат. А бирок бүт иликтөөлөрдү силердин көрөрманыңар биздин Интерньюз чекит KG сайтынан таба алышат. Сайтта Трактын өзүнчө бир рубрикасы бар. Ошол жака чыккан иликтөөлөрдүн баарын коюп атабыз. Биринчи натыйжалар азыр ушинтип жарыялап эле бүтүп калабы же дагы кандай бир уландысы барбы? Ушул декабрь, ушул жылдын аягына чейин, декабрь айында дагы жаңы иликтөөлөр чыгат. Андан тышкары бейөкмөт уюмдар менен иштеген бир отдельный өзгөчө бир чоң долбоорубуз бар. Азыр эми баягы убакка тиешелүү ал жөнүндө мындай көп айтпай эле коеюн. Сөзүнүн аягында ушул тракт проектиси боюнча эң маанилүү дагы кошо кете турган нерсе, эмдиги жылы ага деле аз калды буюрса 12 декабрда биздин атактуу февралда кечиресиз 12 февралда биздин Уланбек Эгизбаевдин туулган күнүндө салттуу болуп калган ошол биздин кесиптешибиздин аты менен аталган эң мыкты иликтөөчү материал үчүн берилген Уланбек Эгизбаев атындагы сыйлыктын аземи да өтөт 12 февралда. Ага мисалы ошол сынактын кулактандыруусу чыккан. Эгерде кимдир бирөө биз мындай кылдык, шанстар көбүрөөк болуш үчүн мурун журналисттик сыныктарга журналисттер авторлор эле өзү берчү. Же редакциялар берчү. Азыр биз ушул эрежени кичине өзгөрттүк. Журналисттер эмес, каалаган жаран кайсы иликтөөнү көрүп, эгерде ошол иликтөөнү жактырса, эгерде ошол иликтөө эң мыкты деген ойдо болсо, ал өзү журналисттерден да тышкары өзү көрсөтсө болот. Эң негизгиси бул жөн эле жанагы көрсөтүлгөн эрежелерге, тийиштүү адреске, электрондук дарекке жөнөтүш керек. Тийиштүү мындай коштолгон маалымат менен кошо, баягы ссылкаларды, шилтемелерди, эмне болгон жумуш, эмне болгон материал, эмне болгон себеп менен мыкты деп мындай эмне үчүн таанылып атат, бирөөнүн атынан деп. Эми бул жыл пандемия жыл болгонуна карабастан мен ишенем, сынакка көп эле материалдар түшөт деген. Ошол эле тракттын алкагындагы иликтөөлөр түшөт. Тракттын алкагында жасалган иликтөөлөр сөзсүз алар деле келет. Ошентип биз 12 февралга жакыныраак комиссия менен чогулуп жеңүүчүлөрдү аныктап 12 февралда биз ал премияны жөн бербестен бул премия бүт кыргызстандык журналистиканын жаңы бир салттуу, кийин салттуу боло турган иш-чаранын алкагында берилет. Бул иш-чараны биз Кыргызстандын иликтөөчү журналистиканын форуму деп атадык. Форумга чындык деген аталыш бердик. Ошондуктан мына эмдиги жылдан баштап 12 кийин ар жыл сайын 12 февралда биз ошо Уланбек Эгизбаевдин премиянын аземи менен кошо ошол чындык иликтөөчү журналистиканын форуму менен кошо өткөзгүдөй аракет кылып атабыз да. Эми суроолорго келсек, соц тармактарда жамааттык медиалар
конкуренция кантип туруштук берет дейт. Блогерлер көп го дейт. Мисалы ушул жамааттык медиалар кандай бир деңгээлде? Мен бул оюмду мындан да мурун кичине мындай кыска айтып кеткем. Азыр бир аз мындай аны толуктап коеюн ошол оюмду. Эми биринчиден баягы журналисттер менен блогерлердин ортосунда болгон барьерлер болобу, мындай айырмачылыктар болобу, менин жеке оюм боюнча бул жасалма. Эмне үчүн дегенде блогер менен кесиптүү журналист, салттуу журналисттердин айырмаларына караганда, айырмачылыктарына караганда аларды бириктирген, окшоштурган жалпы нерселер алда канча көп. Эмне үчүн дегенде баарыбыз бир нерсе менен, маалымат менен иштеп атабыз, ал маалыматты элге сунуштап атабыз. Ошондуктан жарып бөлбөй ошол эле жамааттык медиалар, ошол эле регионалдык прессалар форматына карабай, радио болсо радио болсун, гезит болсо гезит болсун, сайт болсо сайт болсун, ошол блогерлер менен кызматташуунун жолун издеш керек. Блогерлерди чакырсын. Блогерлерди чакырсын. Туура. Эмне үчүн дегенде, анткени биздин кесибиз акыркы 15-20 жылдарда кескин түрдө өзгөрүп атат. Эмне үчүн дегенде, баягы эле жана санариптештирүү деген, баягы биз мурун жана аналоговый СМИ деп койчу, азыр болсо аналоговый эмес, цифровой СМИ деп өзүбүздү атап атабыз. Бүт тамыры менен өзгөрдү. Эмне үчүн дегенде, мурун баягы Сабыр мырза, сиз деле аны ал убакытты билесиз жакшы. Мурун журналист деген бул өзгөчө наам болчу. Журналист болуш үчүн абдан мындай чоң тепкичтерден өтүп, журфакты же башка бир тийиштүү филологиялык билим алып, жогорку билимди алып, стажердон баштап иштеп, зарплатасыз үйрөнүп, андан кийин сени штатка алчу. Ошондон кийин сен журналист болчусуң. Мисалы макалаларды жазсаң, элдин баары айла жоктон сени эле карап калчу. Эгерде макалаң жакса, баары сени мактайт, макалаң жакпаса сындайт. Азыр болсо андай шарттар жок. Азыр ар бир адам же компьютер алып алабы, же смартфон алып алабы. Бул ошондой эле менен мурун журналисттерде кандай мүмкүнчүлүктөр болсо, дал ошол мүмкүнчүлүктөрдө азыр ар бир жаран ээ болуп калды. Ошон үчүн биз мурундан бери айтып атабыз, жарандык журналистиканын потенциалы абдан чоң. Эгерде биз кайсы күндө журналистика абдан мындай чоң, терең кризиске батып калды дегенде, бизди ошол кризистен чыгара турган дал ошол жарандык журналистика. Просто биз азырынча ошол жарандык журналистиканын жолун билбей атабыз. Аларды баягы кантип сиз айткандай жана этиканы карабайт, бузат, шашып, мындай такталбаган маалымат, азыр хайп деп атап коюшпадыбы? Хайп үчүн, рейтинг үчүн болбогон нерселердин баарын чыгарат. Бирок тийиштүү жумуш эгерде жасалса, ошол эле блогерлер кийин журналистиканын стандарттарына өтүп калышы, бул менимче бул жөн эле баягы вопрос времени деп койгондой. Бул бир. Экинчи, жана чоң IT технологиялык компаниялар дагы булар орунда турбайт. Биз эми тилекке каршы кичине көбүрөөк күтүп калдык. Бирок жаңгыз мүмкүн боло турган иток, жыйынтык бул бир болот. Баягы социалдык тармактардагы колдонгон жана жасалма интеллект технологиялары жакында ошол бүт жанагы этикага дал келбеген, же кесиптик стандарттарга дал келбеген, же кайсы бир нерселерди бузуунун учурунда, мисалы ошол эле кастык тил, ошол эле фейк ньюс, ошондой нерселерди аныктаганда жөн эле бөгөт коюп коюшат. Же аккаунт өчүрүп салышат, же болбосо ошого баратабыз. Ошого баратабыз. Биз азыр бүгүнкү күндүн проблемаларын чечүүнүн жолдорун
качан таба алабыз? Эгерде технологиялар эртеңки күндө кандай болорун билгенден кийин бүгүн эмне кылышыбыз керек, бүгүн кандай чараларды көрсөтүш керек, кандай чечимдерди кабыл алып кантип иштеш керек, только ошондо эле билип калабыз. Жок дегенде эгер сиз ошол жамааттык медиада иштеп атсаңыз, жок дегенде ошол медиа сабаттуулук жана элементардык этика мыйзамдарды так үйрөнсөңүз, демек баары бир айланып тегеренип аудитория сизге келет. Трак долбоор кайсыл элдер аралык уюмдун колдоосу менен ишке ашууда кыска эле жооп берсеңиз, укпай калгам. Ушул учурда албетте биз билебиз, чоң ири долбоорлор, бул абдан чоң инвестициялар. Бул биздин мурунку эле партнер, аны баары тааныйт. Ошол биздин партнердун колдоосу менен, жардамы менен жалаң гана интернет эмес, Кыргызстандагы дагы көп башка уюмдар, ондогон, жүздөгөн бейөкмөт же коомдук уюмдар иштеп келатат. Бул баарына белгилүү болгон USAID уюму. Ооба, эми тилекке каршы азыр бүт дүйнөдө мындай чоң экономикалык кризис болуп атат. Ооба, эгерде мындай чоң инвестицияларды кыла турган башка да уюмдар болсо жакшы болмок. Эми болбогондон кийин эми бизге өздөрү жардам берип аткан, өзүнүн кызматташтыгын сунуштаган уюмдар менен иштеп атабыз албетте. Кийингилер твиттерчилерден келген ошойт. Азыркы кезде твиттердин ролу Кыргызстанда кандай? Твиттердин ролу абдан чоң. Ал Твиттердин ролу боюнча мындай чоң мелдеш көбөйдү окшойт, акыркы мен байкоом караганда. Көбөгөн менен баары бир бул мындай чоң цифралар эмес. TikTok'u теңел албайт. Twitter'дин активдүү колдонуучулар Кыргызстанда болгону 60 миң адамдын эле тегерегинде, албетте бул аз. Анткени жана биз билебиз, Facebook менен Instagram'дыкы уже миллионго жакындап, же керек болсо TikTok биринчиге чыкты. Даже миллиондон деле ашып кетти. Баягы эле TikTok бар, биринчиге чыгып кетти Кыргызстанда да. Баягы эле YouTube бар. Бирок Twitter'дин менче немеси такыр башкада да, мааниси парзы. Бул ушул убакка чейин интеллектуалдык аянтча деп аталып келип атат көп адамдардын тарабынан. Мисалы мен деле өзүм твиттерчимин, Twitterде такай отурам, көп жазганга өзүм мындай же кулактандырууларды, ар кандай кесиптик же бир кызыктуу маалыматты, же өзүмдүн кандайдыр бир жеке ойлорумду жазганга. Бирок азырда бүт эле көбүнүн эле жарандык позициясы күчтүү адамдар болуп атат. Ооба, ошон үчүн Twitterди мындай саясаттырышкан аянтча деп айтсак болот. Бирок Facebook'ка караганда, Facebook'тун айырмасы эмнеде? Facebook дагы абдан мындай көп мындай саясатташып калган. Бирок дал Twitter'де Facebook'ка караганда кичине эрежелер дагы сакталып турат. Мындан ары да сакталса экен деген үмүттөмүн да. Азамат мырза, чоң рахмат. Билбейм биз канча мүнөт отурдук. Сизге чоң рахмат. Так эсептөй калдым. Урматтуу жамааттык медиа каналынын көрүүчүлөрү, деги эле жамааттык медианын көрүүчүлөрү, көрөрмандары, бүгүнкү ушул биздин программанын аталышы дагы бүгүн аныкталды. Эми сиздер жамааттык медианын бул күнүгө түш мезгилде чыга турган түз эфирлеринин аталышы эл собол деп айтылат. Кийинчерээк элдин эң негизги болгон маселелерине жооп алып берүүгө аракет кылабыз. Бүгүн биздин шериктештер келди. Шериктештер жөнүндө айтып кетсем, Интерньюстун Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн кызматкери, иликтөө журналистикасы боюнча Трак чоң долбоорунун жетекчиси Азамат Тынаев, твиттерчи. Чоң рахмат, ишиңизге ийгилик каалаймын. Ошол келе жаткан иш-чараларды ийгиликтүү өткөрүп алыңыз. Рахмат, чоң рахмат. Сабыр мырза, силерге да
көп жакшылыктарды каалап келаткан жаңы жыл менен дагы куттуктап жамааттык медианын ишине алдыдагы чоң ийгиликтерди каалап кетем. Мен дагы жамааттык медианын шериктеши катары албетте жамааттык медианын өкүлдөрүн бардык жердеги жамааттык медиаларды куттуктап кетем. Ушинтип студиясы иштеп жакында ар бир региондордон дагы ошол аймактардан макалалардагы видео сурам жоолор дагы чыгат деп ойлоймун. Менин аты жөнүм Сабыр Абдымомунов болду. Эсен туруңуздар.